Калем уста колумдагы калемди жасап бүткөндөн кийин ага кайрылып, сен мындан кийин өз кызматыңды так өтө. Сен белгилүү бир максат менен жасап жатканымды жана төмөнкү 5 нерсени эсиңден чыгарба. Биринчи, сени бирөө өз колуна алып туура багыт бергенде гана улуу иштерди жасай аласың. Экинчи, сен мезгили менен катуу сыноодон өтүп, кыйынчылык менен курчутууга туш болосуң. Бирок сенин эң жакшы калем болуп, кылган ишиңдин так болушу үчүн мындай сыноо зарыл. Үчүнчү, өзүң кылган каталарды өчүрүп, оңдоо мүмкүнчүлүгү болот. Ошондуктан жаңылышсаң аны өчүрүп, кайра оңдогонго аракет кыл. Төртүнчү, жашоодогу эң маанилүү бөлүк сенин ичиңде жайгаштырылган. Бешинчи, кандай жерде колдонбосун ар дайым түз, так жана даана билиңгидей артыңдан өчпөй турган из калтырышың керек. Кандай абалда болбогун жазганды токтотпошуң керек. Бул сенин милдетиң. Андан кийин ал калемди алып жүрөктүн калыбында жасалган кутуга салды. Качандыр бир заманда бир шаарда акылман киши өзүнүн шакирттери менен жашаган экен. Ал өтө кыраакы жана бардык нерсеге маани берген жан болгондуктан айткандарынын баары туура чыга турган. Бир күнү шакирттеринин арасынан зиректиги менен айырмаланган бирөөсү устатынын жаңылган күнү болор бекен деген ойго келет. Анан ал оюн текшерип, ал тургай аны жаңылтуу максатында талаадан көпөлөк кармап алып, устатынын жанына келет. Алаканына салган көпөлөктү аяр кармап туруп, устатына суроо узатат. Айтыңызчы, устатым, менин колумда кандай көпөлөк бар? Тирүүбү же өлүкпү? Оюнда устаты тирүү десе, ошол замат анын сөзүн жокко чыгарып, көпөлөктү мыжып өлтүргөнгө даяр турган. Ошондо устаты шакиртинин колун карабай, көзүнө тике карап туруп, баары сенин колуңда балам, кандай кааласаң ошондой болот дейт. Жашоодо да биз көп нерсени башка бир себептерден улам болгонуна ишенебиз. Ошол эле учурда жашообуздун ар бир мүнөтүндө, ар бир кадамында өзүбүздүн кабыл алган чечимибизден көп нерсе көз каранды экенин биле бербейбиз. Күндөрдүн биринде эшек кудукка түшүп кетет да, жардам сурап катуу кыйкыра баштайт. Аны уккан ээси келип, эшекти чыгарып алуу үчүн болгон күчүн жумшайт, бирок жыйынтык болбойт. Акыры ээси ойлонуп туруп, баары бир менин эшегим карып калды, жакында жаңы эшек сатып алам. Ал эми бул кудукту да көптөн бери көмөйүн деп жүрдүм эле. Андан көрө эки иштен бир иш кылып эшекти да кудуктун ичине көмүп салайын деген чечимге келет. Ушул ойго токтолгон ээси кошуналарын чакырып келип, кудукту көмө баштайт. Эшек ээсинин оюн түшүнүп унчукпай калат. Бир убакта ээси кудукка көз салса, эшек улам жонуна түшкөн топуракты силкип таштап, алдына түшкөн топуракты таптап коюп, кудуктун ичи толгон сайын жогору чыгып келатыптыр. Ошентип бир топ убакыттан кийин кудук толуп, андан эшек секирип чыкты. Жараткан бирөөгө кыйынчылык берсе, аны жеңе ала турган күч да берет. Бирок ал кыйынчылыктарды жеңүү үчүн берилген мүмкүнчүлүктү ар дайым көрө билүү керек. Жарыкчылыктан үмүтүн үзсүн деп ыргытылган топуракты пайдалануу менен жашоонун жалынын тутанткан жаны бар сыңары ар бирибиз башка түшкөн сыноону туура талдай билүү аркылуу, туура жыйынтык чыгаруу аркылуу эң терең кудуктан да оңой чыга алаарыбызды эске тута жүрсөк.